Керемет ойын көргізет деген ойдабыз. Ошол эле учурда бүгүн 3 беттеш орун алат. Алардын бири дал ушул Кочкор Ата командасын бизден алыстабаңыздар. Кызматыңыздарды алдыдагы 90 минутада сиздер менен чогуу мен Течиев аткарат. Элдос Мурзабеков жана Бекзат Тосов каптал калыстары. Кайрат топ менен жана алыстан сокку бар, жана дагы бир рет сокку, 100% голду Тилекке каршы. Топ жоготу Карипов, Магомед Узенов топту кабыл алды, жана тереңден кесип берүү, Кайратка топ жеткен жок. Жана Мирзаевтан дагы бир сокку. Бул жерде кайталоону башынан байкайлы. Сайдатиевден капталдан ыргытып берүү, Магомед Узденов баш менен жана Мирлан Мурзаев андан кийинки чыккан топту. Аз бул жерде Аблаев менен жазгырып алууда, өзү кирип барат. Сабит Синдаров ортоңку бөлүктө жана өз сокку жолдосо болот. Ооба, өз сокку жолдойт жана гол! Сабит Синдаров эсеп сандарын теңдетип 32-минутта Нефтчик командасы эсеп сандарын 1-1 айландырды. Ортоңку бөлүктөн караңыздар, кабыл алуу Сабит Синдаров кабыл алды, дагы өз сокку жолдон ыңгайлуу позиция жана оң буту менен алыскы бурчка сокку. Марсель Семполовдун колу тийгени менен артка чыгат. Бул жерде демек эч кандай эреже бузуу же болбосо офсайд. Экинчи бөлүк бизде Уланат жана Алижанов топ менен өз сокку жолдойт. Пас бериш керек болчу Алижанов. Бир аз шашып койду. Нефтчик командасынын экинчи бөлүктөгү минут убакыт болгон. Дал ушул жерде Акрам Умаров топко жеткен болчу. Ал эми сокку бар. Менче Айпанчага көтөрүлгөн топ. Кечин. Офсайд жок бекен, ойын уланат. Мирлан Мурзаев кайрадан Кечинге, Валерий Кечин алыстан сокку жана дарбаза устунан. Курсантов өзү кирип барууда, жана пас берсе болот. Жазгырып алды, жана өзү сокку жолдойт, жана тактык жетишпей калды. Сардор Аброр Аскаров. Контр шабуылда менимче Мирлан Мурзаев офсайдда. Бирок калыстын ышкырыгы жаңыра элек. Мирзаев сокку бар, бирок гол дагы эмес, ооба, офсайд. Сарбар Аблаев ылдамдыгын ашырууда. Башалишвилиге берсе жок, ортоңку бөлүккө жана эми гана Башалишвилиге топ келип жетти. Алыстан сокку бар Марсель Стамкулов. Өз жайында. Дарбазага тамай болду азыр Башалишвилиден. Караңыздар. Кароки бул жерден жазгырып алууга аракет кылган. Анчага чыгарылган топ. Жана Курсантов, Манас Карипов топ менен оң канатка. Алыстан сокку бар, жана алыскы бурчту Марсель Стамкулов көзөмөлдөйт. Айпанчага жана гол эмес, Тилекке каршы. Кандай сонун мүмкүнчүлүк болчу азыр. Кайсы бир оюнчу топко тийгенде эле гол жара алмак. Нефтчик көрөлү. Айпанчага чыгарылган топ жана эч кимге тийбестен оюн таласын таштап чыгып кеткен.